Саламатсыңарбы балдар? Кутман күнүңөр менен. Бүгүнкү маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе биз кыргыз тили сабагын баштадык. Силерге жагымдуу маанай каалаймын. Анда эмесе балдар, силер акылдуу, билимдүү, аракетчил, ынтымактуу, жоопкерчиликтүү, сулуу, мээримдүү, тырышчаак балдар экениңерге мен ишенемин. Анда эмесе биз сабагыбызды баштадык. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сурама жана таңгыч ата тоочтор. Сабактын максаты сурама жана таңгыч ата тоочтор боюнча маалымат алабыз, түшүнөбүз, өз пикирлерибизди билдиребиз, өтүлгөндөрдү туура кабылдайбыз жана эсибизде көпкө сактайбыз, тарбияланабыз. Балдар, биз өтүлгөн темаларды бир эске салып көрөлү. Биз мурунку сабагыбызда ата тоочтун маанисине карай канчага бөлүнөрүн билебиз, Канчага бөлүнөт эле балдар? Азаматсыңар. 6-га бөлүнөт. Таңгыч, аныктама, белгисиз, жактама, шилтеме жана сурама ата тоочтор болуп. Сурама ата тооч заттын аты жөнүн, санын, катар тартибин, сапатын, ордун, мезгилин аныктап билүү үчүн суроо иретинде айтылган сөздөр сурама ата тоочтор деп аталат. Сурама ата тоочтордун синтаксистик кызматы ээлик, баяндооштук жана толуктооштук. Кана деген сөз сүйлөм ичинде 2 түрдүү мааниде колдонулат. Сурама ата тооштук мааниде балдар кана, абылдар кана. Ал эми мадалдык мааниде кана, эми басалы, кана, калайыктан баталалы. Бул мадалдык мааниси болду, балдар. Ким, эмне, не, кайсы, канча, нече деген сурама ата тооштор таандык жана көптүктүн лар, жак мүчөлөрү менен өзгөрөт. Мисалы, кимбиз, кимсиңер, кимдер, киммин. Канча, нече деген сурама ата тоочторго иреттик сандын ынчы, ал эми жандама сана тоочтун о, ö мүчөлөрү уланып айтыла берет. Мисалы, канчанчы, неченчи, канчо, нечө. Таңгыч ата тооч жалпыланган заттык, сын сыпаттык, сан өлчөмдүк маанини таануу же жокко чыгаруу иретинде айтылган ата тооштор таңгыч ата тооштор деп аталат. Анда эмесе балдар, биз көйнүк иштейбиз. 20-көйнүгүнү карайбыз. Бул жерде сүрөттөрдө кайсы жерлер тартылган, аталыштарын жазабыз. Таңгыч ата тооштун синтаксистик кызматы ээлик, толуктооштук, аныктоочтук. Бүгүн ким келген жок? Бүгүн эч ким келген жок, Мен алардын эч бирине жолукпадым. Мага эч нерсенин кереги жок. Бул жерде ээлик, толуктооштук, аныктоочтук милдетти аткарат. Таңгыч ата тооштор эч деген таңгыч бөлүкчө менен ким, качан, кайда, кандай деген сурама ата тоочтордун жана бир, нерсе, убакта деген сөздөрдүн кошулуп айтылышы аркылуу жасалат. Эч ким, эч нерсе, эч качан, эч кандай, эч убакта, эч нерсе, эч бир деген ата тооштор кирет. Эч деген бөлүкчө менен таңгыч ата тооштор төмөнгүдөй айырмаланышат. Эч таңгыч бөлүкчөлөр булар эч барган жокмун, эч келе элек, эч айткан эмесмин, эч байкалган жок, эч үн чыгарбады. Эч таңгыч ата тооштук булар эч качан барган жокмун, эч ким келе элек, эч нерсе айткан эмесмин, эч кандай үн чыгарбады. Булар эч деген бөлүкчө менен таңгыч ата тоочтордун айырмаланышы. Күз мезгили ар бирибизге жагымдуу маанай, үйүбүзгө береке алып келген күздөрдөн болсун балдар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Үйгө тапшырма 26-көйнүгүн иштейбиз.
Балдар, сабагыбыз соңуна жетти. Саламатта калгыла.